Урматтуу мусулман бир туугандар. Бүгүнкү темабызда дагы деле жашообузда эң зарыл болгон, жашообузду рахатка, тынчтыкка бөлөгөн, жүрөгүбүздөн кек сактоону, капалыкты, көрөлбастыкты чыгарып салган кечиримдүүлүк жөнүндө болмокчу. Эмнеге тынч жашоо, рахат жашоо? Эгерде сиз бүгүн бирөө менен урушуп калган болсоңуз, аны менен урушкан абалда кеткен болсоңуз, үйүңүзгө барганда жүрөгүңүз сыгылып, жүрөгүңүздө кыжалатчылык пайда болуп, үй бүлөңүздө балдарыңыздын көңүлүн түшүрүп, жолдошуңуздун же аялыңыздын маанайын түшүрүп, өзүңүздө тынч уктай албай кыйналып чыгасыз. Ал эми урушкан абалда бат эле барып, кайра ошол урушкан адам менен элдешип, аны менен урматтуу мусулман бир тууганым, ушул болбогон буюмдун айынан, болбогон нерсенин айынан урушпайлы. Бул нерсе биз экөөбүз урушуп, бири-бирибизге душман болгонго арзыбай турган нерсе. Андыктан мени кечирип кой, мен каталык кылдым деп кечирим сураган болсоңуз, ал да кубанып, сүйүнгөнүнөн сизден кечирим сурап, экөөңүздөр ошо ынтымакта кетесиздер. Үйүңүз дагы дайыма шаңдуу, балдарыңыздын, үй бүлөңүздүн баарын маанайы жарык, үй бүлөңүз тынчтыкта, рахатта жашайт. Бизге бирөө каталык кылган болсо, же зыян берген болсо, аны кечирип коюу бул биздин динибизде биз буйрулган эң чоң сооптуу амалдардын бири. Биз кечиримдүү болуу менен эл ичинде чоң кадыр-бакка жетебиз. Аллахтын өз сөзүндө айтат: Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ва ин та'фу ва тасфаху ва тагфиру фа инналлаха гафурур рахим. Кечиришкиле, элдешкиле, чындыгын Аллах Таала күнөөлөрдү кечирүүчү боорукер зат. Сиз кечиримдүү болуш менен Аллах Таала сиздин күнөөңүздү кечирет. Сиз кечиримдүү болуш менен эл ичинде кадыр-баракка ээ болосуз. Аллах Таала да сөзүндө айтат: "Фальяфу ва ясфаху ала тухиббуна ан ягфираллаху лакум". Кечиришкиле, элдешкиле, силер Аллах Таала күнөөңөрдү кечиришин каалабайсыңарбы? Албетте каалайбыз. Бизде баарыбызда каталык бар, кемчилдик бар. Биз ошол кемчилдиктерибизди, каталыктарыбызды бирөө менен урушкан болсок, бирөө менен талашташып калган болсок, ошолорду кечирип, же болбосо андан мурда барып кечирим суроо менен чоң соопкого ээ болуп, жана Аллах Тааланын кечиримине дагы ээ болобуз. Көпчүлүк инсандар ойлошот: мен эгер мындан барып кечирим сураган болсом, мен анын алдында даражам түшүп, кадыр-баркым кетпейби? Жок тууганым, сиз анын алдында эч кандай кадыр-баркыңыз кетпейт. Балким сиздин даражаңыз эң улуу болгон, бизди жана сизди жараткан Аллах Тааланын алдында бийик болот. Ошондой эле даражаңыз эл ичинде да бийик болот. Пайгамбарыбыз хадисинде айтат: "Ма задаллаху абдан би'афвин илля рафаахуллах". Ким кечиримдүү болсо, Аллах Таала анын даражасын гана көтөрөт дейт. Сиз ойлобоңуз, мен кечиримдүү болуш менен, андан барып өзүмдүн даражамды төмөн кылып кечирим сураш менен мен даражам түшөт дебеңиз. Балким, албетте Аллах Таала сиздин даражаңызды көтөрүп, эл ичинде сизди кадыр-баракка ээ кылат. Кечиримдүү болуу бул биз үчүн эң чоң, эң сооптуу амалдардын бири. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир күнү сахабалар отурган кезде мындай дейт: "Азыр эштен кирип келген адам бейиш ээси" дейт. Ошондо бир сахаба эштен кирип келет. Сакалдары суу болгон, колдорунан дараттын суусу агып турган. Аны көрүп сахабалар таң калышат. Анткени ал сахабалардын ичинде мындай бир таанымалдар болгон эмес, жөнөкөй эле бир адамдын катарында жүргөн бир киши болгон. Анан Абдуллах ибн Амр ал кишинин артынан барып аңдый баштайт. 3 күн конок болуп үйүндө. 3-чү күн айтат: "О бир тууганым, мен сени эч өзгөчөлүк көрбөдүм. Мен кылган намаз окудуң, мен окуган намаз окудуң, мен кылган ибадатты кылдың, мен жасаган иштердин баарын кылдың, бирок мен сенден бир өзгөчөлүк көрбөдүм. Сен эмне кыласың? Айтчы мага, эмне себептен сен пайгамбар сени мындай бейчи деп айтып жатат?" Ошондо сахаба айтат: "Мен силер сыяктуу ибадат кыламын, силер сыяктуу амал кыламын, силер сыяктуу орозо кармаймын. Бирок менин бир өзгөчөлүгүм бар. Мен жаткан кезде эч кандай жүрөгүмдө кек калбайт. Мага бирөө жамандык кылса дагы, зыян берсе дагы, мен анын баарын кечирип, анан уктаймын" дейт. Мына ошол кечиримдүүлүктүн айынан ошол кишини Аллах пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дүйнөдө эле бейчи деп күбөгө өтүп коет. Эгерде сиз бүгүн бирөө менен урушпайын, бирөөгө зыян тийбесин деген болсоңуз, үйдөн чыгаарда эле жакшы ниет кылыңыз. Мен бүгүн эч ким менен урушпаймын, эч кимге зыян тийгизбеймин. Бүгүн мен сабырдуу болом. Жана бирөөгө пайдам гана тийишин каалаймын деп жакшы ниет менен чыккан болсоңуз, албетте ошол күнүңүз ийгиликтүү, берекелүү, жакшы күндөрдөн болот. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.